жигиттер этеп болгула жолдо. Бишкек Кара-Балта жолундагы кырсыкта 2 адам каза болду. Алдын ала маалымат боюнча Kia K5 унаасынын айдоочусу батыштан чыгышты көздөй бара жатып рулга ээ боло албай жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Бүгүн таңкы саат 5:38 чамасында болгон кырсыктын кесепетинен 24 жаштагы айдоочу жана 21 жаштагы жүргүнчү көз жумду. Булак ЖТТ кежи. Жигиттер этеп болгула жолдо. Жол вообще эле машина албай калыптыр жигиттер. Этеп болгулачы, акырын айдагылачы, садага кетеңдер. Эмне мынчалык жаны чыкты да айдайсыздар, жолду карагыла. 2 адам насмет эле кетип калыптыр. Ой, бакшая. Жерде бирөөсү жатат өнөмдө. Машина албай калган жигиттер. Бу корейский машиналар анда 240 чейин айдаган болбойт. Акырын жүргүлө жигиттер. Бишкекте аял киши токмоктолуп күйөөсү кырмалды. Аялын сабады деп шектелген Жаран кармалганын 7-июнда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милицияга Бишкектин 4-кичи районунун тургуну кайрылган. Аялдын айтымында 5-июнда ал күйөөсү менен урушуп кетип, андан кийин күйөөсү аны сабаган. Шектүү катары 1991-жылы туулган Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кийинчерээк Октябрь райондук соту аны номер 1-тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Тергөө иштери жүрүүдө. Булак бара келди. Ысык көлдө селден кийин айылсыз болуп кеткен өспүрүмдүн сөөгү табылды. Окуучу Булан Согут айылына сел агып келген ылай топурактын арасынан табылган. Эскерте кетсек, балыкчы Каракол жолунда жүргөн селдин кесепетинен 18 жаштагы жигит көз жумуп, экинчи киши 3-4дө чапкан окшойт, Менин оюм боюнча. Чамалар 2.8'de табылды. Канча? 2.58. 2.58'de табылды мына. Жакта Талай мырза, жолдош майор айтып берип атат. Себеби биякта түнү менен болгонсо, эки сменада болгонсо түнү менен. О, негизи баягы кечки эки смена болуп эмес иштешти. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.